Бул аденома простата боюнча бир нерсени түшүнүш керек. Бул жана простата безинин чоңоюп кетти. Жана эски клеткалар өлүп калбайт, кетип калбайт. Анан жаңы клеткалар кайра пайда болгондон чоңоюп, анан заара чыккан каналды кыскан. Эң негизги ушуну түшүнүш керек. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүнү мен Мамет уулу Мамет-Назар, медицина клиникасынын башкы дарыгери алып барам. Бүгүн бизде конокто уролог-андролог врачыбыз Амантурун мырза. Бүгүнкү биздин подкастыбызга кош келипсиз. Саламатсызбы? Бүгүнкү биздин айта турган темабыз простата безинин аденомасы. Бул кандай оору, сиз кыскача айтып берсеңиз? Кыскача айтканда, эң негизи бул аденома простата боюнча бир нерсени түшүнүш керек. Бул жана простата безинин чоңоюп кеткен. Эмне үчүн чоңоюп кетет? Жана эски клеткалар өлүп калбайт, кетип калбайт. Анан жаңы клеткалар кайра образоваться эткенден, пайда болгондон чоңоюп, анан заара чыккан каналды кыскан. Эң негизги ушуну түшүнүш керек. Бул оорунун себептерин айтып берсеңиз. Негизи себептерин айтканда, бул теория бар да. Эң негизгиси бул жана гормоналдын теория. Бул жана тестостерон жыл сайын азайып, эстроген же ошол уровеньде калат же көтөрүлөт. Ошонун баары тең жана клетка көбөйгөнгө жардам берет, кыскасычы. Ошондуктан аденома чоңое берет. Бул статистиканы эске карасак, аденома жыл өткөн сайын риск чоңое берет. Простата безинин аденомасы эгерде пайда болсо, оорулууда кандай белгилер байкалат? Биринчи стадияда пациент билбей деле калышы мүмкүн. Аденома барбы же жокпу, аны билбей деле калышы мүмкүн. Если экинчи стадия болуп калса, анда калтык заара. Самое главное значение бул жана заара алгандан кийин дагы калып калат да. Заарасын акырына чейин чыгара албай калышат. Акырына чейин чыгара албайт. Бул экинчи стадия. Экинчи стадиядан ошол заара толук чыга албагандыктан бат-баттан туалетке барып, кээде түн ичинде туруп, булчуңдарды жана мышцаларды подключаться этип баштайт да, кыскасы. То есть ыйынып баштайт пациент. А уже үчүнчү стадияда пациенттер уже жана хроническая задержка мочеиспускания же острая задержка мочеиспускания деген эмелер башталат. Заарасы чыкпай калган белгилер байкалып баштайт. Туура. То есть заара такыр чыкпай калат. То есть эмнени айта алабыз? Эң башында только аденома өсүп баштаган кезде билбей деле калышы мүмкүн пациент. Экинчи стадияда эң биринчи белгилер башталат. То есть биринчиден туалетке бат-баттан бармай, күндүз түн ичинде турмай туалетке, үчүнчүдөн ыйынмай, төртүнчүдөн жана ыйынып баштамай, то есть брюшной стенканын мышцалары тоже иштеп баштайт заара алганда. Простата безинин аденомасын өткөрүп жибербеш үчүн оорулуу анда алдын ала кайрылганы туура экен. Канча жаштан баштап ушул ооруга диагностика алдын ала кылганы туура деп ойлойсуз? Рекомендация боюнча 40 жаштан баштап пациент жылда хотя бы бир жолу көрүнүп туруш керек. Биринчи очередте УЗИ өтүш керек. Бул эмнени билдирет? Биринчи очередте простатанын размерин, экинчиде канча заара калып атат, заара кылгандан кийин. Экинчи анализ бул ПСА, то есть простат специфический антиген деп аталат. Ал доброкачественный же злокачественный росту билдирет. Же болбосо жөнөкөй тил менен айтканда, рак оорусуна барбы же жокпу, ошонусун аныктоо үчүн ПСА анализ жаман же жакшы ПСА анализи аркылуу биз биле алабыз, Бул эгерде оорулууда ушул диагноз коюлуп калса, простата безинин аденомасы, кандай дарылоо жүргүзүлүш керек? Анан оорулуу өз алдынча дарыланууга мүмкүнбү? Же болбосо башка бирөөгө берген леченияны, дарылоону ал дагы дарыгерге кайрылбастан ошол эле дары менен дарыласа болобу деген суроо. Себеби эл арасында ошондой дарылангандар
көп. Ошону дагы бир кыскача айтып берсеңиз. Азыркы моментте аденоманын лечениясы эки түрү бар: медикаментозный и хирургический. Ал жанагы мен айткандай биринчи стадиялардан зависит этет да. Если биринчи стадия болсо, наблюдение кылып, таблетка менен жүрө берсе болот. Экинчи стадияда уже операция кылып, кээ бир учурларда операция кылыш керек болуп калат. Анан мисалы үчүн үчүнчү стадия болуп калса, бул жана өтүп кеткен осложнениялар башталган болсо, анда кичине башкача методдор менен пациентти даярдаш керек болуп калат да операциягачы. То есть бир убакыт өтүш керек, трубка менен жүрүш керек, ушундай моменттер болот да. Ошондуктан негизи если пациентте аденоманын признактары бар болсо, лучше алдын ала келип осложненияга жеткизбеш керек. И өз алдынча эч качан дарыланбаш керек. Ушул простата безинин аденомасына жеткизбеши үчүн оорулуу кантип алдын алса болот? Жана айткандай эле гормональный возрастной изменение деп айтып атпайбызбы? Ошолор баарыбызда деле болот, менде деле болот, сизде деле болот. Анан кача албайбыз. То есть бул мисалы үчүн мендеби же башка бир пациенттеби, ал аденоманын темп роста ар кимдики ар кандай болот. И кээ бир случайлерде мисалы үчүн аденома чоң деле болсо деле симптом деле бербей калышы мүмкүн. Кээ бир случайлерде мисалы үчүн кичинекей аденома болуп калса, ал аябай жана задержка берип, зара кыла албай, ушундай моменттер деле болуп калышы мүмкүн да. То есть муну мындай до конца азыркы учурда ооба мындай кылыш керек же мындай профилактика кылсак болот деп Айтуу кыйын, айтуу кыйын. Ошондо бул простата безинин аденомасын алдын алуу өтө кыйынга турат экен. Өтө кыйын. Эң негизгиси убагында изилдөөдөн өтүп, эгерде белгилери болсо дарыланган туура. Эми алдын ала дегенде кандай жана общий эле рекомендация берилет негизи. Умеренная физическая нагрузка, диета, правильное питание депчи. Башка жагынан айтыш кыйын. Негизги жанагы орусча айтканда провоцирующий фактор деп коет. Ошол факторлор сиз айтып өткөн нерселер, Провоцирующий факторлор буларга обычный жөнөкөй нерселер, там переохлаждение кирип калат, употребление алкоголя. Обычно часто, аябай часто болот. Жана тойдон кийин, эс алгандан кийин, арак же алкоголь ичкенден кийин задержка болуп калат пациенттерде. Ушул эң частый провоцирующий признак биздин Кыргызстанда деп айтсак болот. Эгерде ушул простата безинин аденомасын дарылабай жүрө берсе, анда кандай кесепеттери болушу мүмкүн? Орусча айтканда осложнениялары. Ушул айткандай эле эң эле самый неприятный деп айтсак, жана острая задержка мочеиспускания деп коет. То есть пациент көпкө чейин зара кыла албай жүрө берет. Пока биз первый помощь берменче зара кыла албай туруп калат. Бул өтө мындай тяжелый, өтө айтсам неприятный состояние деп айтсак болот. Простата бези бул ошол сейдик жолун толук түрдө жаап, зарасы чыкпай калып калат, Ооба, эң туура. Андан тышкары дагы кандай ушул осложненияларын? Эң эле страшный осложнениянын ушул эң страшный эмес, эң неприятный осложнение пациентке деп ушуну айтсак болот. Дагы бир осложнение хроническая задержка мочеиспускания деп коет. То есть постоянно зара кылып атканда кварцты толук бошото албайт до конца. Постоянно ушул состояние менен жүрө берет пациент. Зара кала бергенде, конечно, бул инфицирование келтирип калышы мүмкүн. Застойная моча бул инфекцияга питательный среда деп айтсак болот. Экинчиден жана аденоманын өскөн түрлөрү болот. Пузырьды карап, прямой кишканы карап, же жана мочеточник деп коет, бөйрөктөн түшкөн каналдарды кысып калышы мүмкүн. Мындай кезде даже бөйрөктөн табарсызга зара түшө албаган момент болуп калат да. Ал учурда жана
почечной недостаточностька келтирип калышы мүмкүн. бөйрөк ооруларына чейин Бөйрөк жеткизет. ооруларына калышы мүмкүн. Амантур мырза бүгүнкү бизге келип ушул простата безинин аденомасын айтып бергениңизге чоң рахмат. Эгерде биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы түшүнбөгөн суроолор же айтылбаган суроолор болуп калса, берсеңиздер, комментарийга жазсаңыздар же болбосо биздин клиникага кайрылсаңыздар, биз сөзсүз түрдө булардын баардыгына жооп бергенге аракет кылабыз. Бул подкаст баарына пайдалуу болсун десеңиздер, сиздер дагы башка тааныштарыңызга бөлүшүп, ушул башка ооруларга дагы жардам бергенге сиздин дагы жардамыңыз тийген болсун. Авиценна клиникалар тармагы 2000-жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. Жүздөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык – ден соолук.